Тоң району Малгүндүктө өрөөн болгондуктан улам жол коопсуздугун алдын алууда кыйла түйшүктөр арбын. Өзгөчө жаз, күз, кыш айларында будомалдар кол карап калган учурда жол жээгинде жайылып оттошот. Көпчүлүк мал ээлери жылкыларын талаагы эле калтырып коюшат. Анын кесепетинен улам айдоочуларга түмөн түйшүк жаралууда. Айрыкча түнкүсүн жылкы баласы жарыкты көздөй чуркап, автоунааларга урунуу коркунучу келип чыгат. Натыйжада жүргүнчүлөр, айдоочулар ар кандай жаракат алып калышат. Бул менен жылкын болчу деген бирөө жарым чыкпайт, жоопкерчиликтен качышат. Мына ушул өңдүү көрүнүштөрдөн арылуу үчүн жылкылардын жал куйругуна жарык чагылдыруучу тасмаларды тагуу үзгүлтүксүз уланып келет. Эл журтка кайрыларым ушундай жылкыларыңарга иленте байлап, жол коопсуздугуна байланыштуу эме кылсаңар, байлап турсаңар, жолго дагы шопурларга түнкү жүргөн шопурларга дагы мындай жакшы болот эле. Ар бир күн эл менен болуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү мезгил талабы болуп отурат. Ар бир айыл тургуну бул иш-чарадан четте калбай көмөктөшө билүүсү кажет. Болгон жол кырсыктардын бир 20га жакын, тактап айтканда бир 18дей баш жылкы катышкан жол кырсыктары болду. Андан сырткары 5 факты жол кырсыгы ушул уй мал менен катышкан жол кырсыгы жана 2 фактысы ушул койду сүзүү фактысы болуп атат. Эми ушул биздин иш аракеттер эми мындан аркы болтурбоо же болбосо ушул алдын алуу иш-чараларын уюштуруп атабыз. Мындан кийин дагы токтотулбай мындан ары дагы ушул айыл өкмөттөрдү кыдыруу менен жолдун жээгинде жүргөн ээлердин, малдардын ээлерин таап, ошолорго деген эскертүүлөрдү берип, баягы жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелеринде каралгандай малды жолдун бойлоруна же болбосо жол тилкелерине кой бербөө боюнча эскертүү иштерин же болбосо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдебиз. Чагылдыруучу лента байлап атабыз. Баардык ушу биздин малчыларыбызга, менчик баккан малчыларыбызга, элдерибизге, тургундарыбызга ушу эскертүү иштери жүрүп, бүгүн ар кайсы биздин точкаларга ушу жылкы баласын камап, ленталарды байлоо иштери жүрүп атат азыр. Район боюнча жол коопсуздугун көзөмөлдөө багытында жүргүзүлүп жаткан иштер натыйжалуу болуш үчүн дагы да арбын аракеттер жасалышы керек. Айдоочулар автоунааларынын дөңгөлөктөрүн жаңыртып, абалдарына тыкыр көзөмөлдүк жүргүзүп туруусу зарыл экени учур талабы. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.